Well, this is my first time in Kyrgyzstan, and I've had a really Кыргызстанга warm биринчи welcome жолу from келишим. everyone here in the Парламенттик parliament. демократия болуш I үчүн strongly 800 believe жыл that же democracy and 600 жыл parliamentary тарыхы democracy is not болушу something шарт that you do эмес. once, Бул and then it can система last for 800 кыска years, мөөнөтпү so же whether you've узунбу, had 800 years of талыкпай history жана or үзгүлтүксүз 6 years of өнүк history, жүрүүгө it's something that муктаж. needs to be developed and evolved every single day. Сөз эркиндиги, шайлоо эркиндиги жана көп партиялуулук системасы боюнча Кыргызстан ошол батыштагы эксперттер тарабынан абдан жогору бааланып жүрөт. Бирок ушул тапта дүйнөдөгү дагы кайсыл өлкөлөр ушул демократиялык өнүгүү боюнча Кыргызстан менен атаандаш боло алат деп эсептейсиз? Well, everyone that I've spoken to here in the 2 weeks Эки I've been аптадан here бери has been Кыргызстандагы extremely жолуккан proud, and I think эксперттердин rightly so, бардыгы of the new бул жердеги parliamentary system that you парламенттик have here. системаны сыймыктануу менен I've heard белгилеп some жатышты. comparisons with Грузия Georgia жана and the Балтика Baltic өлкөлөрү менен states and салыштырууга Moldova, болот деп and if there's уктум. anything that we can do as Кандай part of our болгон project учурда to дагы share биз experiences, Кыргызстандагы we'd be really pleased парламенттик to do that, башкарууга as well as Британия with сыяктуу countries that өлкөлөр have a менен longer тажрыйба history алмашуу of жагынан parliamentary democracy көмөктөшүүгө like the даярбыз. UK. Британ парламентинде деле депутаттардын бардыгын же болбосо парламент өкүлдөрүнүн бардыгын идеалдуу деп, бардыгы ошол парламенттик өлкөгө туура келген адамдар же болбосо адистер деп айтууга болбойт. Ошого карабастан эмне үчүн Улуу Британияда парламенттик система кынтыксыз иштеп келе жатат деп эсептейсиз? So I think in all countries around the world, MPs get a lot of criticism, and maybe sometimes that's justified and other times it's not. Депутаттарга карата сын пикирлер дүйнөнүн бардык эле өлкөлөрүндө көп болот. Адилеттүү же адилетсиз сындар бар. Британ мамлекетинде 10 жыл иштегенмин. Мыкты депутаттарды көп эле көрдүм. Бирок бул өлкөдөгү парламентте кыймылдатып турган анын көзөмөлдөөчү функциялары деп ойлойм. Кыргызстан дагы көзөмөлдөөчү функциянын күчөтүү аракетинде экен. Бизде көзөмөлдөөчү комитеттер 1970 жылдардан бери өнүгүүдө. Сиз айтпадыңызбы, Британияда дагы депутаттарды абдан көп сындашат деп. Анын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Well, there are lots of reasons, and I think Анын all себептери көп. citizens have their Атуулдардын own көз opinions караштары of what's ар the дайым right thing for бирдей their болбойт. country to do and what's the Демократия wrong деген thing, ушул. and that's democracy at Массанын the end of the бардыгын day. ыраазы You кылуу can't satisfy мүмкүн everyone. эмес. Thank you very much. Thank you.